Бүгүнкү күндө өлкө аймагында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн күнгөй тескейи талкууланып жатат. Айрымдар реформа керек, буга чейин парламенттик башкарууну көрдүк деген пикирде. Сурамжылоо жүргүзгөндө көпчүлүк тургундардын бул боюнча кеңири түшүнүгү жок. Айрым жергиликтүүлөр карапайым эл өз жанын өзү багып жаткандыгын, эң оболу элдин кызыкчылыгын эске алган баш мыйзам болушу керектигин айтышат. Конституция өзгөрүш боюнча мен көп маалыматым жок. Анан буюрса жакшы эле болсун дейбиз, биз делечи элдин баары эле. Президенттик болобу, же парламенттик болобу, айтып атпайм, элге пайдасы болсо. Элге пайдасы болуп, эл ынтымактуу болуп, тынччылыкта монда элге пайдасы керекти, пайдасын берсе, эл өзү деле өзүнүн оокатын өзү, ар ким өзүнүн оокатын кылып атпайбы? Анан ошон үчүн кайсынысы эле болсо элге жакшы болсо эле болду. Жети Өз районунда көп улуттун өкүлдөрү жашаган Ырдык айыл аймагында тургундар баш мыйзамдын өзгөрүшү туурасында кайдыгер эмес. Өз ойлорун ортого салып, бир адамдын эмес, элдин пайдасына иштеген баш мыйзам болсо дешет. Парламенттик башкарууну дагы көрүп келдик. Буга чейин менин оюмча президенттик башкарууга эле өтсөк деп ойлойм. Себеби деген буга чейин далайды көрдүк. Эл, карапайым эл кыйналды. Абдан эле кыйналды карапайым эл. Карапайым элге караган элдер болгон жок, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлогон элдер көп болду. Ошондуктан көп элде ишенбөөчүлүк жаралды. Ошол себептен мен президенттик эле башкарууга өтүп кетсе деп ойлойм. Баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы элдик курултай институту калк арасында колдоо таба турган болсо, ар бир аймактагы маселелер жергиликтүү курултайда каралары анык. Коомдук талкууда курултай болуп бийлик менен элдин ортосундагы байланыштыра турган көпүр экени айтылууда. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Жети Өз району.